23 ноябрда журналист Болот Темиров Кыргызстандан чыгарылып, мекенине кайтарылды. Мындай сөзүбүздүн жөнү бар. Анткени аны шаардык сот жасалма документ колдонгондугу жана паспорту мыйзамсыз алгандыгы боюнча прокурордун даттануусун канааттандырып, журналистти өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Соттун мындай таянагын айрымдар саясий куугунтук деп айтышса, айрымдар сөз эркиндигине болгон басым катары баалашууда. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Айжигит Матраимов, сиз Автор ТВ медиасын көрүп жатасыз. Бүгүн биз Болот Темировдун журналисттик ишмердүүлүгү тууралуу эмес, анын Кыргызстанда алган паспорту канчалык мыйзамдуу экендигин далилдеп беребиз. Анда сөз башынан болсун. Болот Темиров 1979 жылы 25 ноябрда Ош облусунун Ош шаарында төрөлгөн. Ал 1 класска чейин Ошто жашап, андан кийин үй бүлөсү менен Москвага көчүп кетишкен. Болот Темиров Москва шаарындагы 194-чү орто мектепти аяктаган. Окууну бүткөн соң Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин социология факультетин аяктагандыгы ачык булактарда жазылган. Болот Темиров 2006 жылы Кыргызстанга кайтып келген. Бул маалда ал бош жүргөн эмес. Ошол учурдагы КТРКда журналист болуп иштөөгө жетишкен. Bir жыл өткөн соң гана тагыраагы 2007 жылы 27 жашында гана кыргыз жарандыгын алуу оюна келген. Ал туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн дубликат кылып, паспорт алууга калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментине кайрылган. Көңүл буруңуз, бул учурда Болот Темиров Орусиянын жараны болгон. Сөзүбүздү далилдеш үчүн биз Орусиянын ички иштер министрлигине кайрылганыбызда алар чындап эле Болот Темиров Орусиянын жараны экендигин кат түрүндө тастыктап беришти. Анда Болот Темиров Москва шаарына караштуу Кокошкино поселогундагы Держенский номер 4-көчөсүндөгү 47 батирге катталып, паспортту 1996 жылы 26 январда алгандыгы көрсөтүлгөн. Ушул эле паспортту 2002 жылы июнь айында мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу жаңырткан. Паспорттун сериясы 4603, номеру 0601-857. Бул паспорттун мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу Болот Темиров 2007 жылы 11 январда кайрадагы бир жолу алмаштырган. Бул паспортту ал жоготуп жибергенине байланыштуу 2014 жылы 25 февралда кайра жаңы паспорт алган. Паспорттун сериясы 4607, номеру 982664. Мына ушул паспортту Болот Темиров азыркы убакытка чейин колдонуп келген. Анын жарактуу мөөнөтү 2024 жылга чейин. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, эгер жаран Кыргызстанда төрөлүп, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып, бирок 16 жашка чыккандан кийин паспортту башка өлкөдөн алса, анда ал ошол мамлекеттин жараны болуп эсептелет. Андыктан Болот Темиров Орусиянын жараны болуп туруп, кыргыз паспортун кантип алып алган деп ойлойсуз? Жогоруда биз айткандай, Темиров Кыргызстанга келгенде паспорт алуу үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн дубликатын тапшырат. Бирок бул документ паспорт алуу үчүн жетишсиз болгон. Кошумча убактылуу жарандык күбөлүк жана аскердик билет керек болот. Бул документтерди Болот Темиров тапшырган. 0079-814 номерундагы убактылуу жарандык күбөлүк жана 024913 номерундагы аскердик билет. Териштире келгенде 0079-814 номерундагы убактылуу жарандык күбөлүк Нокат районунун тургуну Аблабердиевке таандык болсо, 024913 номерундагы аскердик билет Өзгөн районунун тургуну Адылбек Керимбековдуку болуп чыкты. Ал эми убактылуу жарандык күбөлүк башка бирөөгө таандык экенин Санариптик өнүктүрүү министрлиги тастыктап берди. Ал эми Коргоо министрлиги болсо Болот Темиров аскердик билет албагандыгы жана аскер комиссариатында каттоодо турбагандыгын маалымдады. Дагы бир айта кетчү жагдай бар. Болот Темиров Кыргызстандын ички каттамдарында кыргыз паспортун колдонсо, ал эми чет элдик каттамдарга кээде Кыргызстандын паспортун, ал эми Орусияга учканда дайыма Орусиянын паспортун колдонуп келген. Маселен, 2011 жылы Афганистандын Кандагар шаарына болгон сапарында Орусиянын паспортун колдонгон. Ушул эле паспорт менен 2014 жылы Москвага учкан. Ал эми башка эл аралык каттамдарга Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөн. Болот Темировдун ата-энеси, туугандары Айтор баары Орусиянын жарандары. Сот аны Орусияга депортация кылганда коопсуздук үчүн
Ички иштер министрлигинин 2 кызматкери Москвага чейин коштоп барышты. Ал жактан Болот Темировду орусиялык туугандары тосуп алды. Айта кетели, Кыргызстандын мыйзамы боюнча чет өлкөдөн келген жаран алгач Кыргызстанда кайрылман макамын алып жашайт. Ал эми кыргыз жаранын алуу үчүн президенттин атына арыз жазат жана президенттин буйругу менен гана кыргыз жараны болууга укуктуу. Болот Темиров Кыргызстандын жарандыгын мыйзамдуу жол менен алган болсо, анда ал аны эч ага эле иликтөөчү журналист катары далилдеп бермек, чынбы? Бардыгыбыз эле билебиз. Болот Темиров Кыргызстандагы айрым коррупциялык иштердин бетин ачып, мыйзамдуулукту талап кылып келген иликтөөчү журналисттердин бири болгон. Бирок, мыйзамдуулукту талап кылган журналист Кыргызстандын мыйзамын жаза басып, Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганы ачыкталып турат. Урматтуу көрөрман, биз бул берүүбүз аркылуу сөз эркиндигине же болбосо Болот Темировдун журналисттик ишмердүүлүгүнө сөз тийгизгибиз келбейт. Биз болгону мыйзам бардыгына бирдей иштерин айткыбыз келди. Сиз Автор ТВ медиасын көрдүңүз. Биздин жаңылыктарды avtortv.com сайтынан окуп, YouTube каналыбызга катталып, жана дагы социалдык баракчаларыбыз аркылуу жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуз.